24 марттан баштап карантин болгон. Биз медперсоналдарды ташыганбыз. Бекерге ишке алып барып, кечкурун кайтып иштен алып келип. Кийин 10-майга чейин иш болгон. Андан кийин токтолгон бул иш. Ана токтолуп, жанагы карантин маалында адам чыкпаганына байланыштуу. Ошондой токтолуп, кийин сентябрда ишти башташыптыр. Баштап дагы бир 10 күндө иштегенден кийин дагы иш жакшы болбогонуна байланыштуу, адамдар чыкпаганына байланыштуу ишкана токтолуп. Бүгүнкү күндө депутаттар тараптан каржылоо маселеси, анан мэр тараптан каржылоо маселеси чечилип атат. Бүгүнкү күндө комиссия болуп атат. Буюрса, ушул айдын ичинде чечилип калса, биз уже чыгабыз жумушка. 5 айдоочу калган экен, азыр дагы бир 2 айдоочуну таптык, комплектовать этип атабыз. Калган жагы ошо турабыз да. Калган да 1-2 маселе бар, аларды чечиле турган, чечебиз. Жалпы канча автобус бар, анан алардын абалы кандай? Бардыгы биригип 15 автобус бүгүнкү күндө базада. 10-у ишке жарактуу. Анан мындай текучий кичинекей мелочь ремонт эле болбосо, калганы баары жогу даяр, чыксак болот. Автопаркты жаңылоого уже убакыт келип калдыбы? Анан эмне? Автопаркты жаңылоо боюнча мэр азыркы күндө истоочун издеп атат. Бүгүнкү күндө кайсы жактан эмне караштырып атышат. Ошонун маселесине, наверное, кичине убакыт керек го, ошонун негизинде, наверное, болот го. Кайсы жылдары келген бул автобустар? Эмне деген маркада? 2010-жылы келген, 2011 декабрда келип, 2011-жылдан иш башталган. Бул Ясин деген Кыргызстанга келгенде ошондо Жалал Абадка да 15 автобус бөлүнгөн. Ошко, Бишкекке, Жалал Абадка ошол автобустар. 11-жылдан бери иш көрсөтүп келатышат.